Менин суроом, көңүлүм өтө эле назик. Бул оорубу кантип дарыланса болот дейт. Негизи албетте бул боюнча ошол ыймандуу, канча жылдык мол тажрыйбасы бар, ишмердүүлүгү чоң, коомуна туура таасирин тийгизе турган психологдор болот. Аларга барып кайрылыш керек. Андан сырткары ошол жааттагы медицина тармагына да кайрылыш керек. Анткени Кур'ан Каримде «Фас'алу ахля зикри ин кунтум ла та'ламун» билбесеңер билгендерден сурагыла, тактап айтканда ар бир адисти сыйлоо маселеси бар. Анан эми дин жаатында кандай? Дин жаатында адамдын мүнөзү өзгөрөбү, өзгөрбөйбүдөн чоң бир философиялык мааниге болгон сөз бар. Мына биз Азхар университетинин окуучусубуз. Азыр магистратураны аяктап докторантурага кирели деп калдык. Магистратураны окуп буюрса. Бахури деген ошол бир окууну окуп. Ошол жерде Ахмад Тойип Азхардын мүдүрү бар. Ошол киши адеп ахлак туурасында чоң эмгек жазып, ошол жерде ушуну козгогон. Анан жалпы жонда мында 3 тайпа бар. Илгерки грек философтору, заманба философтору, анан исламдагы таалим тарбия түшүнүк. Грек философтору менен заманба философтордун көпчүлүк дейре бөлүгү адамдын кулк мүнөзү өнүкпөйт, өзгөрбөйт деген, өнүкпөйт эмес, мен адашып алдым. Адамдын кулк мүнөзү өзгөрбөйт деп белгилешет. Баягы кыргызда кээ бир сөз бар го, ошолордон таасирленген сөз да. Тоону өзгөр десе ишенгин, адамдын мүнөзү өзгөр десе ишенбеген деп коет го. Уйга жүгөн салабы, көнгөн адат калабы деген сыяктуучу. Мүнөз калыптанып калгандан кийин ал өзгөрбөйт дейт. А ислам түшүнүгүндө, шариятта туурасы ушул. Жок, аракет кылып мээнет кылса адамдын мүнөзү өзгөрөт деген сөз. Эгер адамдын мүнөзү жакшы жакка өзгөрбөсө, анда ушунча пайгамбарлар келбейт эле, ушунча ыйык китептер түшпөйт эле, ушул сөздөрдүн баары айтылбайт эле. Бекер бош болуп калат эле. Кудай Тааланын кыймыл аракети пайдасыз нерседен бош болуу бул өтө милдеттүү нерсе. Алла даанышман зат. Эми бул нерсени айткандан кийин сиздин сурооңузга кайтып келсек, көңүлүңүздүн өтө эле назик болгону бул сиздин балалык чагыңызга, чөйрөңүзгө, ата энеңиздин кылган мамилесине жараша ошондой болот. А болбосо бирөө назик, бирөө корс мүнөз болуп төрөлүсү, бул жүздөн атайын бул жаатта китеп окуганбыз, жүздөн бир 2-3% эле. Алган баардыгы бирдей табиятта төрөлөт. Чөйрөдөн, ата эненин мамилесинен таасирленип кетет деген сөз да. Сиз эми өтө назик болбоңуз. Исламда ушундай бир адабият классикасында, араб адабият классикасында ушундай бир накыл сөз бар. Ла такун лайинан фату'сар дейт. Өтө жумшак, сиз айткандай назик болсоңуз, адамдар сыгып кетет. Мынадыр могул жерде кагаздан болгон жүз арчы бар да. Ушул нерсени салфетка сууга салып койсом, кандай губка сыяктуу майдаланып, акыркы тамчысы сыгылганга чейин сыкса болот. Өтө эле жумшак, назик болуп алсаңыз, анда шамалда үлпүрөп турган нерсе сыяктуу сындырып койгондой эле адамдар сыгып кетет дейт. Бизде пайдаланган адат көп болуп калган да. Бир нерсени берүү жок, алуу гана болуп калган да тилекке каршы азыркы учурда. Материалдык нерсе моралдык нерсеге караганда оор болуп бара жатат да. Кудайым сактасын, ысап берсин. Өтө жумшак болсоңуз сыгып кетет дейт. Вала такун солибан фатуксар. Өтө катуу болсоңуз да мынтип эле кекейип катуу болуп алсаңыз, менсинеп, анда сындырып кетет дейт. Ошон үчүн орто болуш керек. Даанышмандык бул ортолукту талап кылат. Учурунда мисалы ата энебиз үчүн назик болуш керек, башка болуш керек, бирок эми сиз мындай кылыңыз. Тахажжуд намазын окуңуз түнкү. Бул дуа кабыл боло турган убакыт, Кудайдан сонанып, жараткан Кудайдан, о телегей тегиз Кудайым, ушул мүнөзүмдү мындай орто болууга, керектүү учурда назик, керектүү учурда катуу дагы болуш керек. Жашоодо назик эле болуп кеткен болбойт, таптап коет элинин түшүнүгүндө. Ошон үчүн орду менен ушу назик болчу учурда назик болуп жараткан Кудай мүнөздү жакшы жакка өзгөртөгөр деп Кудайдан жалбарып сураңыз дагы, анан акырын ошол нерсеге аракет кылыңыз. Баягы бир нерсе айтканда көзүңүзгө жаш имерилип, жаш келип атканда карманыңыз өзүңүздү. Жок, мен инсанмын. Мен мусулманмын. Кудай Таалам ушундай буйруду. Неге менин колуман келет деп жакшы жакка өзгөргөнгө аракет кылыңыз буюрса.